Трость сабагынын экинчи правиласы бул ар дайым телефон өчүк болуш керек до тех пор, пока трость сабагы бүтмөйүнчө. Вообще жооп бермей жок. Телефонду вообще өчүрүп салгыла. Кары. Эч нерсеге алаксымай жок. Берес телефон. Без звука коебуз. Без звук же что? Ну чтобы этот алаксыбагангач. Уруксаты палет коюп койгон. Палетка коюп койгула. Тупо тура. Наконец-то. Бул эмне үчүн керек? Эмне үчүн телефон өчүк болуп туруш керек? Потому что азыр бүгүнтөн баштап кече трость кармаганды үйрөндүк, бир техникасын үйрөндүк. Бүгүн экинчи техникасын көрсөтөбүз. Киши көп жерде кандай кармаш керек. Анан үчүнчүсү эми тростты угуш керек. Силер тростуңар жерге тийгенде жөн эле сыйпалап алакан менен сезген маалымат бул аз. Силер тросттун үнү эмне деп атат силерге, кайсыл жактан кандай үн чыгат, эмне себептен ошол үн чыгат. Ошонун баарын мен постепенно акырын түшүндүрүп берем, түшүндүрөт дегенде бизде теоретический теория деген бул мындай жөн эле айтып берип сабак өтөбүз го. Андай сабак болбойт. Бир жолу айтам кандай болот. Экинчи жолу уже өзүңүз сезмейинче ошону 100 жолу жасаш керек болсо 100 жолу жасайбыз. 1000 жолу жасаш керек болсо 1000 жолу жасайбыз. Пока сиз өзүңүз сезмейинче. Үчүнчү правило эң башкысы трость менен басып жүргөндө силер тросттун үнүн укканга жараша жана 3 ориентир бар эле. Кайсылар эле? 3 ориентир? Дүйнө жүзүндө бүт жерде. Анан здание. Здание. Молодцы. Машина. Үн. Здание. Үнбү же күнбү? Күн, И зданиялар, Эми тросттун үнү и плюс муну нени өрчүтүш керек? Бул деген биз кожа менен дагы сезе билгенди үйрөнүшүбүз керек. Биздин денебиздин могу кыргызча эмне болчу эле? Кожа эмне эле? Тери, жоон тери менен сезгенди үйрөнүшүбүз керек. Себеби мисалы үчүн өзүңөргө деле сезилет, мындай бирдеме жакындап атканда сезилет го. Ошону өрчүтөбүз. Аны сезиш үчүн ага көңүл буруш керек. Мисалы үчүн азыр могу жерде турганда эле тросттун үнү менен кандай жерде турабыз, эмнеге мындай үн чыгып атканын айырмаласак болот. Кайсыл жакта эгерде зданиялар көп болсо, зданиялардын орто ченинде туруп калсак, тросттун үнү жаңырбай калат наоборот. Зданияга бир 3-4 метр калганда тросттун үнү жаңырат, потому что трость тияка барып кайра кайтып келет үнчү. Ошон үчүн эгерде эки четиңде де здания болуп ортосунан өтүп атсаң, ошондо жаңырат, үн өйдөгө жоголуп кетет. Мындай үндүн ошону айырмалаганды үйрөнүш керек. Анын үйрөнүштүн эң жакшы жолу болот. Бул тростты укканга аракет кыласыңар да. Анан дальше. Азыр эми үйрөнүп баштаганда, эгерде бүгүн азыр силерге 10 мүнөт убакыт берилет. Бул деген силер өзүңөргө чечим кабыл алышыңар керек. Өзүңөр үчүн внутри өзүңөргө чечим кабыл алышыңар керек. Бул кече үйрөттүм эле, таяк эмне эле? Бул биздин дене көзүбүз, денебиздин бир мүчөсү деп, Ошого көнүшүңөр керек, ошого көндүрүшүңөр керек өзүңөрдү дагычы. Ошондой кабыл алыш керек. Себеби эмнеге дегенде силер таякты үйрөнүп могу жерден. Анан кийин Нурдөлөт байке буну алып кеп бер, Нурдөлөт байке буну алып берип койчу, могу буякта турабы? Анда эч нерсе үйрөнбөйбүз, анда самостоятельно болбойбуз. Анда сиз өзүңүз кылган эмгекти өзүңүз эле кайра тебелегендей болуп калабыз. Мисалы, ошол эмнеге тебелегендей болуп калабыз? Кече мисалы үчүн бул пример эле, бул сиз жаман тура эмес деген эмес. Бул пример просто, хорошо? Андай деген эмес, сиз тура эмес кылдыңыз, бул тура эмес, жаман тигиндей эмес. Просто пример катары эле айтып атам. Кече бастык, баарыбыз басып бардык. Мисалы үчүн Асылбек жетейин дедик, уже жеттик кафеге, турабы? Бир байке келип туруп, келиңиз, мени кармалыңыз дегенде кармалып кетип калды. Это уже сиз эмнеге бунун бир минус жери, бул сиз кармаганыңыз минус эмес. Бул сиз ошол жерге чейин мээңизди үйрөтүп бардыңыз да, карта түзүп баргандычы. Бул жерде мындай, бул жерде мындай, бул жерде мындай, могу жерде дарактан эңкейип өттү, могу жерде таштар болду, мондай болду дегенди информация, бул жаңы маалыматты мээ запись кылып баштады дагы. Ошол точка А, анан точка Б деген маалымат болуш керек мээ үчүн, всегда. Сиз конечныйга өзүңүз жетишиңиз керек. Эгерде конечныйга өзүбүз жетпесек, анда үйрөнө албай калабыз. Анда ушундай чала ула болуп кала берет да. Ошондо ал бүт нерсеге таасир этет. Мисалы үчүн көчөнү кетип атканда сиз көчөнү жарымын түшүнүп, жарымын түшүнбөй калышыңыз дагы мүмкүн. Себеби бирөө жардам берип койгон болсо ошол жерди түшүнбөй каласыз, эмне болуп кетти депчи. Ошого
көндүрүшүбүз керек. Эми азыркы заданиябыз бул өзүңөргө мен өзүнчө өз алдынча болом. Өзүмдүн жашоомду өзүм алып кеткенге, ушул тростун таяктын жардамы менен басканга, жазган окуган брайлдын жардамы менен, нелерди жанагы документ нелерден кыйналабыз деп атпайбы? Любой кишиге жардам керек. Эч качан жардам керек эмес деп айтпай элебиз. Жардам керек, бирок аны азайтыш керек. Минимализировать этиш керек, максимально. Ошол себептүү азыр документтерди окуганга Кудайга шүгүр телефонду колдонгонду баарыбыз билебиз да. Туурабы? Телефондогу программалар любой документиңизди окуп берет, аудио кылып берет, өзүңүз окуй ала турган кылып берет. Анын үчүн өзүнүн техникаларын үйрөнүп алыш керек. Биз ошону үйрөнгөнгө аракет кылабыз, ошону кылам деген чечимди өзүңөр внутри кабыл алышыңар керек. Ал бизге, мага керек эмес, башка кишилерге керек эмес, только силер. Жок, ошол нерседен зависит. Эгерде ошону кабыл алдыкпы, баарыңыздар ойнун кабыл алдыкпы, значит, анан экинчи дагы бир шаг болот. Бул жанакы азыр не жабылып турбайбы? Көзү кичине жарык көргөндөрчү. Кичине жарык көргөндөрдүн көзүн жабып койгонбуз. Повязка менен атайын. Себеби бул жерде биринчиден баарыбыз бирдей тең болушубуз керек. Экинчиден чала көргөн киши эң кыйналган киши. Бул нирыба немияса деп эсептелет. Неге дегенде ал киши көзү көргөн кишиди кичине көрөт да, көргөн кишилерди көрө албай, аларга аралаша албайт. Көрбөгөн кишилерге аралаша албайт, потому что мен бир аз көрөм депчи. Туурабы? Анан ичиңде барьерлер убакыт өткөн сайын ичте барьер пайда болот. Бул барьерлер жанагы өзүңөргө билинбейт, өзүбүзгө билинбейт. Неге бунун баарын айтып атам? Потому что биз өзүбүз өткөнбүз анын баарынан. Ошон үчүн гана айтып берип атабыз. Ал внутренний процесс, ички дүйнөңдөгү болгон процесстер да. Ошондойлор болбошу үчүн өзүңөргө кабыл алыш керек. Көзүңөр көрбөйбү? Эгерде определениясы бул. Эгерде силер көзү көргөн кишилердей ошолор менен тең функционировать этип, ошолордой көрө албасаңар, значит силер көзү көрбөгөндөргө кошуласыңар. Көзү көрбөгөндөргө кошулгандан кийин постоянно тростко ишениш керек. Бул безопасность өзүңөр үчүн. Ишкалап телефондорду карагандан пайда жок. Зрениеңарды эртеле отургузасыңар. У кого кичине жарык көрүп аткан киши делечи, эртеле өчөт. Аны башка нерсеге колдонсоңор болот. Анан кийин өзүңөрдү кишилерге байкуш көрсөтөсүңөр. Эң байкуш көрүнгөн киши бул көзү начар көрүп, мындай жерди карап, ишкалап жүргөн киши ушул эң байкуш көрүнөт. Особенно телефонду жана көзгө моундай тыгып алып карайт го. Ошондой кишилер башка мындай визуально извне, сырттан караганда аябай байкуш көрүнөт. Эгерде көзү көргөн киши, көзү көрбөгөн киши такырчы, жыгылып түшсөңөр, таякта баратыпчы, анан туруп кетсеңер, байкуш, ал байкуш көрүнбөйт. Ал туруп кетип калсаң, элдер таң калган боюнча түшүнбөй калат эмне болгонунчу. Өзү басып өзү кылды деген мындай восхищение пайда боло баштайт ужечи. Ошон үчүн уверенность болуш керек всегда. Түшүндүк, э? Уверенность эмне берет, билесиңерби? Есть еще язык тела деген бар, денеңер. Уверенность бул осанка берет. Түз турсаңар, мындай, эңки башты жерге салбай, мындай түз, уверенно турсаңар, бул уже ошол уверенность денеңерден эле билинип турат. Түшүндүк, э? Так, кимдер кабыл алган болсо, солго, решение кабыл ала электер оңго. Бурулдук. Так. Сиз пока ойлонуп атасыз, э? Билал таксыр, ойлонуп атасызбы пока? Ойлонуп туруңуз анда. Всё. Бир. Зрение жок. Все, молодцы. Так, решениени кабыл алдык, молодецтер. Биринчисиден решение кабыл алганыңар үчүн бул силер өзүңөр мактап койгула. Молодцы. Потому что эркектер неге дегенде любой кыйынчылыкты, даже Куранда деле келет, кыйынчылыктан кийин жеңилдик келеби? Ошону бирок кыйынчылыкты кайгырып отура берсек, жашоо кайгы болуп кетет өзү элечи. Мен неге көрбөй анда мондай деп эзилип отура берсек, эзилип кетет. Ошон үчүн позитив. Биздин жашоодо всегда позитив болуш керек. Кудай көзүн көрбөй, Кудайга шүгүр, угабыз, туурабы? Басабыз. Калган жетим үчөө даптаяр, аң сезим жайында бүт нерсени кыла алабыз. Просто бир аз башкача кылганды үйрөнөбүз. Түшүндүк, э? Ошон үчүн всегда өзүңөр. Эгерде азыр мисалы үчүн үйрөндүңөр, тросту туура кармадыңарбы? Так, Асылбек молодец.
талай молодец деп өзүңөргө өзүңөр айтып тургула. Эң жакшы сөз жылан дийинден чыгарат дейт го. Огдолуп калат ошентип отур. Ошентип өзүңөргө ошентип жардам берип турасыңар. Хорошо? Потому что биз инструкторбуз. Биз жөн эле 1-2 инструкция көрсөтөбүз. Болду. Калганын өзүңөр кыласыңар. Бунун баарын кылганы өзүңөр, өзүңөрдүн аракетиңер. Ошентип өзүңөргө жардам беребиз. Азыр так кимдер баарыбыз мен карайбыз. Мен карадыкпы? Карадык. Жо, баары мен карады. Так, эми на вытянутую руку алыстайбыз бири-бирибизден. Мына, короче, колуңар бири-бириңерге тийбесин да, эки жакка кылганда. Бүгүнтөн баштап ошол тросту решение кабыл алдыңарбы? Тросту всегда алып жүргүлө. Всегда. Өзүнүн койгон жерлери бар, машинага салган жери бар. Ошо бүт баарын үйрөтүп коебуз ошо. Машинанын өзүнүн койгон жери бар. Бир жакка киргенде койгон жери бар. Эми бүгүнтөн баштап мечиттин ичин түшүндүк, намаз окуганы киргенде, эшиктен киргенден кийин эле солго басабыз, солго бурулуп эле, до конца барсак эле ошо кыбланы карап эле басып бартабыз, ошо жерде эле болот. Тросту эшиктен кире электе эле калтырмайбыз, потому что бүгүнтөн баштап уже басып баштайбыз. Трост ар жерге тийиши мүмкүн. Мечитте калтырбайт. Мечитте Всё. Так, анан экинчиси тростуңарга бүгүн белги коюп алгыла. Скотч чаптап койсоңор болот, 2 скотч чаптасаңар болот, брелок кадап койгула. Знаю, главное, чтобы вы определяли свою трость, да? Всё. Так, эми экинчи методу кишиге жанагы open palm ачык алаканы үйрөндүк го. Ал киши аз жерде только көчөдө колдонулат. Зданиянын ичине киргенде pencil grip деген карма, ручка кармагандай кармайбыз. Ну-ка. Кадимки эле ручка кармагандай кармайбыз. Тике кылып басабыз. Так, азыр көрсөтөм баарыбызга. Жылызбек. Жардам бериби, баарына көрсөтүп келип pencil grip. Азыр баарына көрсөтөм. Так. Талай байт. Ушундай методикасы ошондой эле карат, бирок узунураак кармаңыз. Узун, иши узун. Вот, мындай. Если аябай эле киши көп болсо, кыскараак, максимально кыскараак, хорошо? Бир шаг тешке. Методикасы ошондой эле карат. Бирок азыр биз узунураак үйрөнөбүз. Потому что узунураак үйрөнгөндө алаканын могу жерге, всё болду ушундай эле. Түшүндүк, Всё? Всё. Молодец. Ана. Ручка кармаганды билет экен. Всё, ушундай эле. Оң, сол желке, оң желке, сол желке, оң желке, сол желке, оң желке. 1, 2, молодец. Всё. Ошону тренировка кылып турабыз, кылабыз, Талай байке кылып турабыз. Всё. Ручка кармаганда мындай ылдыйраак көкүрөктүн тушунда болот. Киши көп жерде. Киши көп жерде. Мындай. Азыр биз узунураак кармадык. Жана киши анча-мынча көп болгон жерчи. Аябай эле киши көп болсо буну өйдөрөөк кармап аласың мындай кылып. Ушундай карайм, бирок ушундай эле. Ушундай эле кармайм. Ушундай кыскартып кетет. Ушуну эле кыскартып кете берет. Оң бутун басып, оңго. Ошондой эле болуп кете берет. Мондай баскан оңойраак. Узунураак кармасаңыз. Подожди. Баягындай эле, ручка кармагандай эле. Так, могу жерге жатыш керек. Мына токтоңуз. Вообще, көрүнүзбү? Мына могу жерге жатат туруш, могу эки колуңуздун ортосуна көрүнүзбү? Мына эки пальчик бар. Могу пальчиктер жардам берет. Эми оң желке, сол желке кылыңызчы гана. Так, только могу кол кыймылдабайт, кол турат ордунда эле. Пальчиктер эле кыймылдайт, көрүнүзбү? Всё, аны токтоңуз, дагы бир аз ылдыйраак, колду, всё болду. Всё, кана. Бир аз оң жагыракка. Всё. Да, бир аз оң жагыракка. Оң жакка жетпей калат, сиздики. Всё, болду. Идеально. Звукту калдыңызбы? Всё, отлично. Уже баш түздө эле барат, да? Так, ручка кармагандай, кана. Ручка кармаганы билесиңби? Нет, вот так. Вот так. Болду, кармадык ушундай эле. Всё, 1, 2. Пальчиктерде күч деген жок экен, күчтү пайда кылыш керек да, баш мондай туруш керек. Силер көрөткенсиңер, Көрөткенсиңер дейм. Же кийин көрбөй калдыңар эле. Потому что жерди ишкалап көнүп калыптыр. Баш вообще ылдыйга кетип калат экен. Так, мына желке. Могу жерге чейин эле келиш керек. Андан алыска кетпеш керек. Всё. Буяка көп чыгып кетет, сол жака аз. Болду, шерге чейин эле. Всё. Оң жака көбүрөөк. Так, ичти тартабыз. Желкени көтөрөбүз. Всё, болду, ушундай турабыз.
Все. Смирно. О, все. Ну-ка. Так, расслабь плечи. Расслабь. Все, расслаблено. Все, молодец. Ну-ка, как ручку держишь? Ручку ты умеешь держать? Не держал ни разу? Как карандаш. О, хорошо. Теперь вот так. Вот так. Вот. Все. Понял? Вот. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Ну-ка. Так, она должна вот так лежать вот здесь. Вот здесь она должна лежать трость. Вот. Все. Все. Ушундай 5 минут токтотпой кылабыз. Я засек. 5 минут. 5 минут өткөндөн кийин айтам болды бүттү деп. Садыр бир аз жыл болот. Все. Сен пенсилдер карман билесиң да. Только узунураак кармаш керек да. Узунураак. Прям киши жанагы прям толпа болуп калат го. Ошондо гана кыска кылып кармайсың, а так ушундай узунураак эле кармайсың. Дагы бир аз жаткырсаң болот. Ондай могу жерине жатат, могу жергечи трош мындай жатырып туруш керек. Ушундай жеңилирээк болот. Еще чуть-чуть. Вот, все. Болду. Бир. О, молодец. Все, молодец. Кана? Сен билбесең. Кана? Все, молодец. Оң жагыракка бир аз чыгар. Так, Баяман, ну-ка. Или по-другому держать? Ну-ка, держи. Как ты держишь? Нет, это руки никак. Вот так. Все, вот так. О, это палец вот здесь будет, да? Подожди. Вот так, смотри. Аллахтан алган бир колго оңой экен, О, бул колго кыйыныраак. Бул менен көп баса албайсың. Бул просто зданиянын ичинде басканга эле керек. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. О, отлично, все, отлично, молодец. Все, о, все. Идет, вакыт кете берсин, 5 минут кыла беребиз. Так, могу ким эле? Талай байке. Хорошо, Талай байке, бир аз шашпай кыла аласызбы? О, вот так. Сиздики ушундай болуш керек. Шашпаңыз. Koltuğa alıp kaldı da. Koltuğa zıvıldатып olamaz da. Адет, антпеш керек. Ордуна коебуз. Кайра кол талыдыбы? Колду расслабляем. Кол талыдыбы? Расслабляем. Кол талыдыбы? Расслабляем. Az башка кол менен кылып атасыңарбы, Асылбек? Ova, almasın. Ben iki kolmen tostırmayalım bak kendi. Kolları bolbayı. Өзү эки кол менен кылса деле болот. Ооба. Кол дей салдырабыз. Молодцы. Все, хорошо. Теперь эми азыр басканда, басардан мурун эми тростун үнүн айырмалаганды үйрөнөбүз. Именно кайсы жактан чыгып атат, кайсы жерден чыгып атат, эмне болуп чыгып атат, ошону айырмалаш керек, Мол кайсы жерден чыгат сизге, ким, Асылбек? Aldırman çıkar. Алдыңыздан. Булчу. Sol jaktan çıkar. Хорошо. Oң jaktan çıkar. Хорошо. Aldırman çıkar. Алдыңыздан, Все, хорошо. Тура. Кана кимди калчы? Талай байке. Алдым маңдайыма тушуман чыгып атат. Тушактан кылып атат, Чөткө. Чөткөлө кылып атат. Все. Emiç. Эми могу оң тарабыман чыгып атат. Хорошо. Тура. Бия сол тараптан чыгып атат. Все, хорошо. Эми монга байкайсыз. Алыстан. Сол жактан алыстан, Сол жактан алыстан. Все. Желкеңизге жеткенде эми айтасыз. Желкеге жетти. Хорошо. Молодец, эмич. Оң тараптан алыстан чыгып. Ошо желкеге жеткенде айтасыз. Жетти. Жетти. Keserek. Хорошо. Хорошо, молодец, жетти. Все, молодец. Так, ким эле? Билал токсуз. Билал болам мен. Кана эми бул каяктан чыгып атат? Ne yaktan çıkıyor? Мыяк каяк? Sol tarafta. Сол тараптан? Хорошо. Эмич? Oң taraftan çıkıyor. Хорошо. Эмичи? Oң taraftan çıkıyor. Алыспы, жакынбы? Alız. Алыс, Эми желкеңизге жеткенде айтасыз.
Жақын келді. Жақын келді. Хорошо. Эми? Сол тарапта шығып отыр. Ошо сол тарапта желкеге келгенде айтасыз, э? Келді. Келді. Все, хорошо. Так, Асылбекті көрдік. О, ким эле? Күнүрек. Угабыз, э? Каяктан чыгып атат? Алдыңа. Жакшылап угабыз. Sol taraf. Жакшылап угабыз. Sol taraftan hadi. Сол тараптан? Алыспы, жакынбы? Alış. Алыс, э? Эмичи? Ol. Оң. Эмичи? Алдыңdan sonra. Маңдайдан, э? Хорошо. Эми сол желкеге жеткенде айтабыз. Все, хорошо, болды. Так, ким эле бу? Фархат. Ну-ка, давай попробуем услышать, хорошо? Спокойно слышим. Где? Солда? Хорошо. А теперь? Сол. Тоже сол, да? Хорошо. А теперь? Да. Эми оң желкеңе жеткенде айтасың. Правое, когда плечо будет уровень твоего плеча. Что, тяжело отличить? Много шума, да? Все, молодец, Садыр. Қара. Оң жақта. Оң жақ. Эми? Сол. Эми? Маңдай. Маңдайда, э? Все, хорошо. Эми сол желкеге жеткенде айтасың, а? Жетті, молодец. А? О. Все, хорошо. Молодец, все. Так, Марат, уғалшы. Маңдайдан. Эмич? Sol taraftan. Алыс па? Жақын ба? Çok alış. Алыс, ә? Эмич? Ön taraftan alışraktan çık. Оң тараптан алысырақтан. Эмич? Manglayma astıma çıkıyor. Астынан шығып отыр, ә? Так, Сызбек, повязка бар біле? Маратқа повязка кигізеткенбіз. Мага келіңіз. Ben görelim de. О, обычный басып келер келе. Так. Стоим. Асылбек, Баяман, Садыр, Марат. Все. Тройстың үнін ұғабыз. Тройстың үнін өзгерді дейсіңер, мен тоқтайды. Хорошо? Бұғып тұрабыз. Прям ұққаннан сразу айырма аламын. Хорошо? Так, аны үшін мен о жерде болғам. Мен тройстың үнін о жақтан баштап базамын. Басып келіп отқанда задача в чем? В том, чтобы просто пока услышать, шум өзгерді ме, өзгербеді ме, хорошо? О жерден кетіп отқанда, анан бір жерге жеткенде өзгереді, анан кейін қайра орнына келіп қалады. Анан қайра қайтып келіп отқанда дағы ошонда өзгереді. Өзгергенде өзгерді дейсіңер. Эмнеге өзгерді дегенде анан мен сұраймын. Сұрағанда қайра айтышыңар керек. Мен ушундай деп ойлап атам деп ойлап коесуңар, хорошо? Кеттім. Özgürdü. Не болып өзгерді? Tak yemek getiydi. Semet getiydi. Sementin ünü öyle, neyin ünü öyle? Birinci Temir getireyim. Bardır'ın ürünü. Temir. Demir, хорошо, молодцы. Дальше кеттік, дальше уғабыз, хорошо? Молодец. Так, азыр эми кайра дагы угабыз. Özgürdü. Abi istene katıyla. Sen de var.
Хорошо. Так, теперь. Endi bu ne mi? Duval bildin, duval bulmuş. Olmaz. Eşek. Aynen, Aynen. bastı. Aynen. Aslında plastik Классно. Basmasa Plastik kimini koyayım? Besin saat bir tutat. şöyle isteriz, duval alın arsan. Şu dual. Точно. Dual. Altıncı Eşik. emir. Темir. Хорошо. Kimike. Temirin üstüne çıkarttı. Все, хорошо. Так, emin. Onun ünü ayaktan çıkardı. Öydüdün. Öydüdün. Хорошо. Все, emin. Hazır basауыз. Просто kim Marat идем до конца барып тұрып, шум өзгерген жерден ғана тоқтайсың, хорошо? Хорошо. Birinci sen kettin, давай. Вот осмотрим вентилятор. Прямо ошонун түбүнө барып, ошол жерде туруп туруш керек. Прямо ошонун түбүнө барыш керек. Ооба, сен туда. Так, по очереди ставим, токтоп турабыз. Биринчи ким кетсин? Кетти ким? Асылбек. Ооба. Прямо ошонун түбүнө барыш керек, хорошо? Ага. Ким эле туруп тур. O gelmiyor. Buraya gelmiş, böyle bak. Geldik! Çöktük! Kim o? Дизайнердің арқы етінде. Ama o da var. Прямо, если вентиляторды қарап тұралым, вентиляторды қарасаң бара.
yakın kararım var oldu. Kaynak ayağımızda olmadı. Aldızda olmadı. Priyam mangdayızda oldu. Köçöge çıkıp ketçi köçö priyam uşunun tam arka etti. Mangdayızda arka etti. Ova. Mangdayızda arka etti. O da karta tutsun. Ya yeme. Yemene. Marat. Sen o sol жаққа барасындағы ошо жер мен ошо именно ошо жерде өзгөрөт дагы бир неметчи. Ошодан бүтүп турасың, карышаң. Кете. Жок, эми карта түзүш керек жол. Картаны кайтып түзөйүн. Эми азыр мындай турбай, Испанияны биз аркы бетине өтүшүбүз керек болот. Ал үчүн бизге ориентир керек, аркы бетке өтүш үчүн либо Испаниянын ичинен биз ар жакка өтүп кетиш керек, туурабы? Же зданияны айланыш керек, айланыш. Любой зданияның формасы биз үчүн. Формасы ар түрлүү болушу мүмкүн зданиялар, Авания, деген. А биз үчүн ал бир здания биздей эле форманы болот. Либо ар түрлүү элестетет. Ким кандай? Можете круг элестетсеңер, можете төрт элестетсеңер. Түсүнүңөр, же круг, же төрт. Эң ориентир здания бар жерде здания айланат. Жанагы үчөө бар эмес, ориентирчи. Эми азыр чыгыш батышты табыш оңой эле болуп калды. Мына азыр турабыз. Баары мени карап турабы, баары мени карап турабы. Каягы сыбат атасыз? Аркалысы жерге, оң жақ. Оң тарап, аябай оң тарап сып атат. Значит, оң тарапта не бар экен? Монтаж. Батыш, потому что саат канча болду? 4 болду. Чыгыштан чыгып, ошондо сол жак батыш болсо, оң жак эмне болуп калат? Чыгыш болуп калат. Күн бияктан чыккан эртең менен. Мондай айланып өттү дагы, мондай айланып өттү дагы, азыр мондай кетип, моң жака банк кетип, мынакка батат. А бул жагы ошондо ар дайым аяк ысык, күндүк ысыкпы, түштүк ысык. Көп учурда эмнеге дегенде көп убакытты күн түштүк жактан тийип турат. Көбүрөөк күн тиет да. Түндүк деген бул азыр артылда. Beş boldu gün bakıp baradat da. Jayында күн uzun болгондо күн көбүрөөк айланат. Көп жүрөт. Ошон үчүн. Чыгышты таптык, батышты таптык турабы? Түштүк всегда асты болот. Если, не всегда, но один кандай ошондо ана түштүк.
биз деле коомдо ордубузду тапкыбыз келет да. Ошо ким акш болгубуз келет. Ошон үчүн коркпой, уверенность. Анан экинчиси бул уверенность силердин денеңердин түзүлүшү берет уверенность. Эгерде силер бүшүрүп жүргөн болсоңор, байкуш көрүнөт. Эгерде силер мындай уверенно даң, даже жыгылсаңчы, мындай туруп кетип кала бересиң, эч нерсе болбойт да. Это нормально. Но бывает в жизни. Алар деле жыгылат, көргөндөр деле. Азыр жана телефон чукулап алып, ой, барат, ар жерде сүзүп кеткендер толтур алар делечи. Поэтому ага көңүл бурбаш керек. Экинчиси, эми бүгүн сабакта түшүнбөй же суроолор барбы? Трош сабагынан кийин всегда, эгерде суроо болсо, любой суроо берсеңер боло берет. Суроого жооп беребиз. Жанагы мисалы көп эмес, мисалы кечөөчтү көрсөтүп атчы. Монт баспайбыз биз мынтипчи. Ошо тросту төлөп кеткен ушулар болот да. Кандай жолдор бар мисалы? Машинага чыкканда кантип коюп алалы? Ушуну айтыңызчы силер машинага чыкканда. Машинага чыкканда машинанын өзүнүн койгон жери бар. Жанак машинага чыгып көрсөтүш керек да. Алма ага чейин этот не кыла албайбыз. Мондай болсо. Так, эмне үчүн силерди айтып атабыз да. Эмне үчүн силерди трошту легко кармагыла деп атабыз, айтайынбы? Себеби бул киши чалынса, бир киши чалынып тепкенде колуңардан учуп кетиш керек троштчу. Ошондо сынбайт. Мындай кармаса учуп кетет да. Катуу кармап алсаңар, ал киши чалынгандан сынат. Обычно киши чалынганда, мисалы үчүн азыр беререк турсаңар, мисалы үчүн чалынып көрөлү эле. Мисалы үчүн бирөө келди, мына бирөө чалынып көрөт да сиздин эңиңизгечи. Чалынганда мындай кишинин эки бутунун ортосуна турабы? Мына эки бутунун ортосуна туруп калса, мындай келет дагы киши мындай кылат. Көрдүңүзбү? Учуп кетиш керек, ушундай болуп элечи. Колуңуздан учуп кетти, чалынган киши таап берет. Турабы? Таап берген. Толтурат, аны таап берет. Же болбосо өзүңүз эле таап аласыз бат эле. Бутуңуз менен бир аз мындай сыйпаласыз. Ошо. Я. Ошо учуп кеткени жакшы. Учуп кетиш керек. Колдон учуп кетиш керек. Ошон үчүн жумшак кармайбыз да. Эми бир суроо пайда болду. Азыр зданияны айландык да. Ооба. Задания менен, Ооба. Айланганда арт жагында парковкалар бар экен. Зданиянын түгүндө машиналар бар экен. Ошонун түгүндө машина менен зданиянын ортосунда кычыктардан өткөн жакшы же мындай кенен арт жагынан өтүп кетирсек болобу? Кенен жерден өткөн жакшы. Кенен жерден. Бирок карап көрүш керек, Ооба, эгерде болсо айланыш керек, Ооба, если прямо сага мисалы үчүн тебе нужно задачадан зависит этет. Жөн эле зданияны айланыш керек болсо, максимально зданияны алыстан туруп сезип атсаңар, нормально мындай ортолоп, алыстап айланса боло берет. Эгерде прям зданиянын эшигин табыш керек болсо, анда айла жок, зданияга жакыныраак жүрүш керек да. Болбосо угулбайт да бизге, турабы? Аны каяктан тапмак элек? Тепкичкени, характеристикасы билиниш керек эшиктин зданиясынчы. Азыр түгү менен жүрөйүн десем, артында бир 2-3 машина чыкты да. Ооба, ошондой кээ бир жерлеринде коюп койгон. Эми мечиттин асты кире бериши кайсы жакта экен? Сол жакта. Сол жакта. Всегда. Анан экинчи правило. Всегда, любой жерде, абсолютно любой жерде. Правиласы бар. Здания менен ненинчи? Зданиянын эшиктери всегда каякта карап турат? Машина жолду карап турат, удобный болуш керек да, турабы? Ошактан кириш. Эгерде биринчи линияда турган болсо, жол бойлоп турган зданиялар болсо, бүт бары эшиги нени карап турат? Көчөнү карап турат. Көчө жактан кирип келет. Анан кирип келип атканда эле обычно всегда эле эгерде силер түп-түз кирген болсоңор тротуар менен. Тротуар өзү эле түп-түз келип туруп, эшикке кирип кете турган кылып салат. Бүт жеринчи характеристикасы. Башка мамлекеттерде деле, башка дүйнө жүзүндө деле ошондой. Анан эшикти, аякты карабаган нерсеси аз. Ал жанагы жилойлор эле ошондой болот. Мисалы үчүн, бул бети коммерческий болуп калса, биринчи этажычы, коммерческий магазин ошондойлор болсо, ал точно нени карап турат, здание, көчөнү. А эгерде жашаган жер болсо, ал наоборот карап турат, зданияны наоборот, тескери карап турат. Потому что просто кишилер башка жагынан кирип, бизнестегилер башка жагынан кирет. Дагы эмне суроолор бар? Суроо жок. Жо, эми бүгүнтөн баштап эми ээрчимей жана follow up дедикпи? Бири-бириңердин артыңардан ээрчимей. Трош менен эле бирөө чыгат, бирөө кетип атат, ошонун артынан эле трош менен ээрчимей. Эгерде жаныңарда даже жетелеген киши болсо дагы, силер жетелетпей, жөн эле трошуңар менен басып кете бергиле, ал жаныңарда басып кетип атса дагы, бирок трош менен баса бериш керек. Сүйлөшүп коюп туруп эле кете бересиң. Обязательно колунан кармап алган, бул уже страхты дагы жоготуш керек. Ичтеги страх өзүңөргө билинбеген менен, внутренний страх, коркуу бар да, коркосуң да. Блин, азыр сүзүп алсам эмне болот? Азыр муну сүзүп алсам элдер монтип ойлоп калат да, анан мондай, ошону жок кылыш керек. Аны силерден башка эч ким жок кыла албайт. Бул бүт жумуштун баары биз айтабызбы, бизге келип үйрөнүшүп атат, реабилитация өтүп атат дегенде, ал биз кыйынбыз, биз үйрөттүк эмес.
Ал деген ошол келген кишилер кыйын, биз келген студенттерибиздин баарын айтабыз, силер геройсуңар депчи. Мисалы үчүн Кыргызстанда канча миң киши бар. Ошончо миңдин ичинен решение кабыл алып, мен барып үйрөнөйүн деген бул ал герой болгон үчүн гана решение кабыл алып келип атат. Толтурасы решение кабыл ала албай атат да. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Урматтуу менен бир туугандарым. Буюрса биз булар менен биздин бүгүнкү программабызда футбол бар. Негизи бул топ өзү бул сертифицированный деп койгон, сертификат берилген топ экен. $150 турат экен. Ичинде шылдырагы бар экен. Тепкенде билинип турат экен. Анан булардын эң эле арзаны $100 болот экен да. Баягы жердечи. Буюрса азыр бул футболду дагы силер көрөсүздөр. Булар биринчи жолу ойноп атса керек баягы жерде. Эми ошол бул жерде кулагы менен ойнойт экен да. Буларчы кулагы менен угуп туруп ошону тосуп ойнойт экен. Буюрса бул кандай оюн болот? Силер көрөсүздөр. Артқа кетіп қол. Кетті. Farhat var, Farhat. İş жағынан. İş жағына не болсаңар келіп тиіп тоқтап қалады өзі де, қарасы. Не болады? Фархат. Анан экинчи, үчүнчү правило ардайым бой деп жүрөт ойында, хорошо? Колуң арасында туруш керек постоянно. Бой деп коюш керек, потому что лоп сүзбөш керек, хорошо? Фархат дегенде бой дейсиң, хорошо? Фархат. О, машалла, тост, а? Şimdi sol жақта. Да, bir жолу Фархат остановишь и обратно не пнешь, хорошо? Сначала остановишь, потом не обратно. Им обратно. Молодец. Все, молодец.